ар замандын өзүнүн геройлору болот демекчи. Ошондой эле азыркы учурдунда хайптын туу чокусунда ой, кечиресиңер, образга кирип кеттим. Ар дайым ар убакыттын өзүнүн геройлору болобу же тескерисинче ошол геройлордун кандайдыр убактысы келип калабы, айтор бир келип кетчү же болбосо түбөлүк аты чыгып кетчү убактысы болот. Мынтип айтканымдын себеби тез көтөрүлгөн адам тез түшөт деген сөз чынбы же билбедим. Кээ бир адамдар тез эле хайптын туу чокусуна жетип, кайра тез эле убакыт өтөөрү менен унутулуп калчу адамдар көп. Бүгүнкү видеодо болсо 2021 жылдын кирип келди деген эле айларында интернет жылдыздарына айланган бир нече адамдар тууралуу болот. Анда эмесе видеобузду баштадык, кеттик. Топту ачып берүүчүлөрдүн бири болуп бул бичиден баштасак. Бул жигиттин аты Бакыт Макеев, жашы 25 жашта. Элге бир бала аты менен таанылуу жана ошондой эле популярдуулукка кирип келе элек жатып, ызы-чууну башына илип, хайптын үстүнө хайп кармап дейбизби? Кыскасы, күлкү келтирчү тирешүүлөрдү өткөрүштү. Өзү мектепте дене тарбия мугалими болуп иштеген. Бирок директору "Эй, бизге мынтип кызтекеге окшоп бийлегендер жарабайт" деп койгондугуна байланыштуу иштен кетүүгө аргасыз болгон. Бирок кетип жайлаган экен. Азыр зато популярный болуп атпайбы, туурабы? Мага бул адамдын бийлеринин 50% жакты десем болот. Анткени кээ бир бийлери ашыкчараак болуп кеткендиктен жакпады. Кантса да ийгилик каалап, өзүнүн инста баракчасынан алынган бул озвучканы коюп берүүнү туура көрдүм. Беришет азыр. Окрашиваться этип даярданайын дегенде фотосессияга анан косметичкамды карасам жок экен. ТикТокко кирсем сразу бунун видеосу чыгып, мен косметичка менен жыргап жүрүптүр. Мен деген ал косметиканы Ош базардан алгам. Мага аны подарок кылып берген. Анткени мен билеп бергем реклама кылып. Түшүндүңөрбү? Тыңдайм, скажите, какой эркек баяны алып кыстай анан ТикТокко видео киргизет? Мен деген кичине эле пудра кылып коем, надо будет. Кантип калпайтып атасың сен, көзгө карап күжүмплөт. Алды бетиңди эмне көрбөй атабыз деп ойлоп атасыңбы сен? Көрүнүп эле турбайбы, көзүңдө боялып турсуң, бетиң шпаклевка кылып. Эже көрүп атасызбы, көзүн ачып атат. Мен болсо жөн эле видео кылган болчумун аны. Анда алып кел менин косметикамды, болду, тарттым да видеону. Тасордиска мырза, сиз берип кое аласызбы бунун косметикасын, а то ыйлап атат. Ой, өлүп кетейин, мен алган эмесмин, клянусь своей любимой курткой. Не верю я тебе, не верю, Акнан Урсун депчи. Акнан Урсун деп аласызбы, ишенсин бул? Акнан Урсун деп эле коеюн, жөн эле бир косметика үчүн, ё-моё. Чындыкты айтайынбы, эже? Мен алгам да косметикасын. Топтун экинчи адамдары булар аябай куунак жашаган бул жаш жубайлар. Буларда азыркы учурдун жылдыздары десек жаңылышпайбыз. Бул халктын бөлөсү эмеспи деген сыяктуу жана чогуу ырдап чыгарган видеолор аркылуу элге жайылды. Асыл кечип бир сөз айтчы жайдар. Агай мени өзүң элең азгырган. Халктын бөлөсү болбойсуң? Бул үй бүлөнүн кожоюну буга чейин да мушкер катары таанылуу жана экрандарда чагылдырылып келет. Өзүнүн айтуусу боюнча азыркы учурда үйлөнгөн соң мурдагы формасына келе албай турган учуру. Баарынан да бул үй бүлө курулуу астында турган күнү каргашалуу күн баштарына келгени аябай өкүнүчтүү болду. Залда түнөгөндөн кийин эле таңкы саат 5-терде апам чалып калды. Той ат менен болду, тез үйгө келип кал, атаң каты ооруп калды деди. Мен сразу эле түшүндүм. Бир-эки дос балам кошуп алып учуп жетип келдик. Келсек атам каза болуп калыптыр. Азыркы учурда канчалык популярдуу болуп жатканын Instagram баракчаларындагы рекламалардан эле байкасак болот. Айылда туруп, сүйүүнү даңа салган бул жаштарга бактылуулук, ден соолук каалап, биз кийинки топко кеттик. Кыз келиндерине арналат. Дагы бир келгенде бир эжени көр. Топ
1. Албетте бул Бекболот Турдушев 8 жашар бала. Кыргызстанды кыска убакытта дууга салган, жүрөгүндө өтө чоң ыйманы бар кичинекей жигиттин гүлү. Азыр Бекболот менен жолукпаган эч ким деле калбады окшойт. Бекболот тааныган деле, тааныбаган деле алдына жүгүрүп барып калышты го. Чынын айтыш керек, эптеп накрутка менен блогер болуп алгандар деле калышпай, хайп кармаганга жетишип алышты десек жаңылышпайм. Ушудан карап эле жигиттин гүлү канчалык популярдуу болгонун көрсөк болот. Bir күндө 80 миңден ашык подписчик топтоп, таң калтырып тим болбостон Анжелика Кайратовнанын кызы Айлинге да куда түшүп жетишти. Кыз таба албайт, анан сиздин эле кызыңыз Айлин жакшы го. Анан сизге эле бир будущий күйөө боло албаймбы, күйөө бала боло албаймбы? Бекболот негизи 21-жылдын эле жылдыз эмес, өткөн жылдын да хити болгон эле. Анда Düşes аттуу видеосу менен элге таанылса, мунусунда президентке кайрылуу жасап популярдуу болду. Бул жаш баланын мындай ой жүгүртүп калуусуна атасынын айтуусу боюнча кичине кезинен баштап жанына калтырбай чоң кишилер менен аралаштырып алып жүрө бергендиктен аларды көргөн жигиттин гүлү кудум ошол чоң кишилерде эле ой жүгүртүп калган. Бекболоттун атасы баласын эл алдына алып чыгып, жар кылуудан баш тартат экен. Ошондуктан Бекболотту келечекте экрандан көрбөй да калышыбыз мүмкүн, же болбосо тескерисинче. Анткени Бекболотту 300 миңге чамалап бара жаткан көрүүчүлөрү бар. Керек болсо жакында эле жеке гиф оюнун баштап жатат. Прикинсең. Assalamu alaikum урматтуу достор, кайрадан мен Бекболот Турдуш. Достор, менин бүгүн жеке гифим старт алды. 8 жашында жылдыздар бул жакта турсун, президентке жолуга алган адам кыргыз тарыхында болгон эмес. Ошондуктан энибизге суктанабыз. Жүрөгүндөгү Аллах деген таза жүрөгү кирдебей, ошол бойдон чоңоюусуна тилектешпиз. Жана кошумчалап айта кетчү нерсе, Бекболот президентибиз менен жолугат экен деген жаңылык тарагандан кийин бир канча күндөн соң кайрадан жолукпай калды. Президентибиз Россия президенти менен жолуккандан кийин анан жолугат экен деген кептер тараган эле. Бирок мына экранда көрүп турган сүрөттөрдөн байкай турган болсок, жана ошондой эле жолукпай калды деген видеодогу подаркалар менен сүрөттө турган подаркалар 1. Ал эми президент менен жолуккан сүрөттөрү президентибиз Россиядан кайтып келгенден кийин гана жарыяланды. А эмне үчүн мындай ыкманы колдонушту табышмак. Ал эми биздин видеобуз аягына чыгып келди достор. Ошондуктан видео жаккан болсо лайк басып каналга жазылганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта тургула.